Бүгін 28 ноябрда Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышын депутаттарын шайлоо өтүп жатат. Добушканалар эртең мененки саат 8:00дон кечки 20:00го чейин иш алып барышат. Жаңы эреже менен өтүп жаткан шайлоодо кандай кыйынчылыктар жаралды, сурамжылоо жүргүзөбүз. Түшүнбөстүк жанагы эми индивидуальный менен жана партия болгондо көбөйүп кетип эл түшүнбөй атат. Список боюнча убактысы мына мен көрө албайбын списоктон. Сөзүн ачык. Ушунусу бир чоң, по-моему, кемчилик болуп калды. Индивидуальный өзүнчө эметсе болмок, таптакыр эле. А бул партиянын списоку өзүнчө. Ушу бир бизге түшүнүксүз болуп калды да. Особенно могу пенсионерлерге бирден табыш кыйын. Сөзүн ачык. Проголосовал за кого мне надо. За местный, например, вот, допустим, говорят за районный, я не голосовал ни за кого, я их не знаю. Баары түшүнүктүү болду, баары жакшы өттү. Эч кандай кыйынчылыктар жаралган? Кыйынчылыктар болгон жок. Немножко непонятно в каком плане. В том плане, что две урны, два бюллетеня, это новое для нас. Всегда раньше голосовали с одним бюллетенем. Вот. И в этом плане немножко как бы непонятно. Ну, в принципе, наверное, это правильно. Наверное, это правильно. Технические неполадки, оказывается, сломался вот тот второй аппарат. Почему-то технический, вот это есть технические неполадки. Пришлось вот тот обычную урну стандартную бросать такую, не автоматическую, а простую урну. Вот и все. А так, в принципе, хорошо, все нормально. Я думаю, я надеюсь, что в этот раз выборы пройдут честно, прозрачно. Көбүнчө баягында кара катанарга бир топ эле эме дейм. Башалама болуп калат, түшүнбөй калат. Жаңы система кыйыныраак кичине. Тийиштүү түшүндүрмө иштери берди деп ойлойсузбу? Жүрдү деп ойлойсузбу? Эми болушунча аракет кылышты, бирок дагы эле көбү иза баягында саясий активдеш азыраак болгондуктан ошого көп көңүл бурган жок го. И я думаю, көбү ушундай пока неме болуп элек. Дагы эле ушу кантип неме кылышты, жүргөн жаштар түшүндүрүп беришек. Түшүнүктүү. Ал эми техникалык мүчүлүштүктөр жаралган жокпу? Ошол эле электрондук урналарда сизде болуш керек. Вроде жакшы эле, нормально всё. А так в основном объяснений почти не было. И не знаешь, за кого что. И пришел один такой бюллетень, но тоже не очень понятно. Но